Саламатсыңарбы? Музыка сабагы. Бүгүн көтөрүлүүчү тема керемет добуштуу ооз комуз. Ооз комуз боюнча маалымат аласыңар. Кыргыз элинин музыкалык аспаптарына ой жүгүртүүңөр, кызыгууңар өсүп өнүгөт. Ооз комузду туура пайдаланууга тарбияланасыңар. Керемет добуштуу ооз комуз. Элибиздин байыркы музыкалык аспаптарынын бири ооз комуз. Ооз комуздун эки түрү бар: темир ооз комуз жана жыгач ооз комуз. Алар кайталангыс добуш өзгөчөлүктөрү, тембринин бөтөнчө кооздугу менен айырмаланышат. Темир ооз комуз темирден, жезден, күмүштөн, колодон, ал эми тили болоттон жасалат. Бул музыкалык аспаптын эки жаагынын ичке учун тишке тийгизип, аспаптын тилин сөөмөй менен кагып, ойноо аркылуу добуш чыгарылат. Өткөн замандарда аспапта көбүнчө кыз-келиндер ойношкон. Темир ооз комуздун жезден жасалганы да көп кездешет. Ошондуктан аны илгери жез комуз деп да аташкан. Аспаптын мындай аталышын Манас эпосунан да жолуктурабыз. Манаста Каныкей эне да ооз комуз каккандыгы айтылат. Каныкей эненин кичине кезиндеги аты Сани Рабига, аны Саани Раби деп да аташкан. Кыз чыгып тосуп кылкылдап, желбирип сүйлөп Саани кыз, жез комуздай шыңгылдап. Бул ошо Каныкей энебизге арналгандар экен. Жыгач ооз комуз тили менен жаагы биргей жыгачтан жасалган жалпак аспап. Жыгач ооз комуз негизинен сары жыгачтан, шилбиден, бөрү карагаттан, чычырканактан, катуу бадалдардан, аса муса бадалынан жасалат. Аспаптын тилине тагылган жип какма боо. Тил менен жаактарды бириктирген түпкү жагындагы көзөнөккө акак суру тагылып, чачыланган жип түймө боо деп аталат. Аспапта добуш чыгаруу аны аткаруучунун эриндерине жакындатып, какма боону кескин тартуу менен пайда болот. Жыгач ооз комузда күкүк, бозуй, жайлоодо сыяктуу күүлөр аткарылат. Бурулчанын селкинчек. Селкинчек күүсү алгач темир ооз комузда аткарылган. Бул күүнү жалпы элге атагы чыккан залкар темир ооз комузчу Бурулча Осмонбек кызы жараткан. Күү бара-бара Бурулчанын селкинчек деген ат менен эл ичине тараган. Атактуу комузчу Чалагыз Иманкул уулу ооз комуз күүлөрүн угуп, кумарын кандырыш үчүн Бурулчанын үйүнө барып калат. Ошондо Чалагыз керегинин башындагы темир ооз комузду улам карай бергенинен байкаган Бурулча темир ооз комуз менен селкинчек күүсүн аткарат. Темир ооз комуздун үнү жаңырып, жарымы ышкырык менен угулуп, айааламга тарагандай болот. Экинчи күүсүн андан да окумуштуу аткарып берет. Кезде созолонто ышкыртып, комузду оозунан алып, колун өйдө көтөрүп, сөөмөйүн тегерете келип, кайра кагуусун улантат. Ошентип Чалагыз комузчу Бурулчанын селкинчек күүсүн үйрөнүп кайтат. Селкинчек күүсү кийинчерээк комуз, кылкыяк, чоор аспаптарында кеңири ойнолуп келет. Бурулча калтырган мурастарын Мураталы, Карамолдо, Ыбырай сыяктуу залкарлардын репертуарынан кеңири кездештиребиз. Үйгө тапшырма: комузчу деген ырды окуп, жатка жаттайсыңар.